Манасты башынан жана чечмелеп эметип атканда эмне үчүн чечмелеп калдык, эмне үчүн чечмелеш керек экенин баягы Манастын Сагынбай Орозбактын вариантында айтып атканда, ошол жерде Кызыр ата келип ат коет да, Манас төрөлгөндө. Кыргыздарда негизи салт мындай экен, балага ат койгондо элдерди чакырып, санчы, сынчыларды чакырып, баланын кандай белгилер менен келди, балада кандай белгилер бар, кайсы учурда келди, ошого карап туруп, анан санчы, сынчылар ат койчу экен да. Негизи бул ушу биздин салт ошондой да. Анан ошол жерден жар салып, анан атын койгон. Анан ошол жерде Манаска ат коердо мурун эми түштөрү көргөн, ата энеси, атасы, энеси түш көргөн, анын баарын элдер билишет, аны жоорган элдер. Анан кийин ошо ат коердо Манас төрөлгөндө ат кое албай турушканда, анан кийин бир дубана келип суранат, мен ат коеюн, мага уруксат бергиле деп. Анан ошол жерде баш жагына мем келсин, пайгамбардын сүрөтү, ортосуна Нун келсин, Олиянын сүрөтү, аягына сен келсин, арстандардын бооруму деп атат да. Ошол жерде Манастын бир кыры бул пайгамбарчылык, экинчи жагы Олия, ошол адамзат туңгуюкка такалганда жол таап берчү киши. Үчүнчү арстандардын бооруму бул бийликтин символу, ошо хандардын ханы, азыркы сөз менен айтканда император деп айтсак болот. Көпчүлүк учурда Манас 40 урууну эле чогулту деп айтылып келет, бирок чындыгында жана 40 чоро, 40 элден келген, 40 элге кайра хан кылган Манас болот да. Ошо император. Ушул эмелерге көбүнчө эме бурулган эмес да. Негизи эле ошол дубана Кызыр ата болот да. Кызыр деген түшүнүк кыргыздарда билесиңер да. Кызыр аруу адамдарды издеген Кудайдын кызматкери, мындайча периште. Ал ошо аламдарды кыдырып, аруу адамдарды издеп, анан ошолорду дарыйт. Даруу процесс ошол жанакы избранный, пророк, тандалган деген кишилердин баары ошол адамды тандап, ошого илим касиетин ачып берет да. Анан Манасты 12 жолу дарыган айтылат. Ал ар кайсы учурларда келип, ошо Манас жанакы эмеси деңгээли көтөрүлгөн сайын, ошо Кызыр ата келип, ошо процесстерге катышып дарып турат да. Анан бак менен келгени Кызыр ата, бак ата, анан Кыдыр ата өзүнчө бар. Бул ошол Кудайдын кызматкерлери. Манаста негизи биз жанакы религиялардын основасында турган илимдерге тете илим бар да. Манастын ичинде ошол бүгүн биз талкуулап аткан адамга эмне үчүн керек? Адамда ошо жанакы ички внутренний дисциплина болуш үчүн бул биз кайып жагыбызды түшүнүп, анан кийин материальный жагыбызды, тизгинибизди, эки тизгин бир чылбырды тегиз алып жүргөнгө адамга ошол билими болуш керек да. Ошол шарттарды түзүлүп, ошол адам ошол эки көзгө көрүнгөн дүйнөсүн, анан көрүнбөгөн дүйнөсүн чогуу алып жүрүш керек да. Ошондо жанакындай кубаттуу Манас болот да. Анан Манасты сүрөттөгөн эме бар, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бирөөсүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй. Ушул жерде адам денеден турат. Бул жер, асманы бул жан, жан дүйнөсү күн, анан кийин акыл, бул ай. Эмне үчүн ай дегенде ушул ар биринин чечмеси бар. Ошол акыл айсымал келет деп бүт баарын ушунун баары берилген да. Ушул бул Манасты эле сүрөттөө эмес, бул ар бирибизди сүрөттөө да. Ар бирибизде ушундай 3 катмарыбыз бар. Бул акыл менен дене бир эле катмар да, мындайча айтканда. Бул акылдын дененин туу чокусу акыл, анан жан дүйнө, жан. Биз боореки дене менен акылды бул дүйнөгө келгенде табабыз да. Ал Манаста айтылып атат, акыл жасап ой бердим депчи. Акыл жасалма нерсе. Акыл негизи биз биякта топтогон информация, маалымат, ушул жашоодо келип кандай кызматташыш керек экенин, эмне кылыш керектигин биякта топтогон нерсе да. Денебиз ушул ичип жегенибизден өсүп өндүгөн, мындай кичинекей 50 сантиметр кишиден чоңоюп
бирөө мындай чоңойсо, бирөө мындай чоңоюп, ичкен жегенине жараша адам ушул денени өстүрөт да бияктан. Анан негизи бул жанакы информацияны биз чогултуп атканда, эгер Манастын энесиндей чыйыр дене болгондо, анда ушул Манас периште болуп төрөлүп атпайбы? Алда биз төрөлгөндө баарыбыз эле периштебиз да, 12 жашка чейин биз периште сымал болуп өтөбүз. Ата энебиздин билбестигинен, коомдун билбестигинен биз наоборот балдарды ошо периштеден кайра рамкага салып пенде кылып атабыз мындай. Тиги болбойт, бул болбойт деп колго чабып отуруп, анан бүгүнкү күндөгү адамды жараттык да. Негизи эгер периштеге, ошол периштеге ал бул жашоонун мыйзамдарын билбейт да, бирок тиги кайып дүйнөнүн мыйзамдарын баарын билет. Ошого жакын. Балдардын баары өзүлөрү менен өзү сүйлөшүп, ойноп, жанакы биз көрбөгөн чилтендерди көрүп, периштелерди көрүп, перилерди көрүп ойнойт. Байкайсыңар балдар, бир оюнчук алып көрүнгөн менен сүйлөшүп, ойноп, саат сүйлөшүп ойной берет. Бирок ошолорду балдар ата энеси чектөөгө салып, антип атып, анан чоңойгон сайын үзүлүп калат да ошол байланыш. Эгер ата эне билсе ошону, ошол байланышты үзбөй, бул жан дүйнөсүн ойго эметсе, Манастай болуп, Манас 12 жашында эле уже хан болуп атат. 12 жашында жетилген жигит болуп атат. Бизде азыр 40-ка 50-ге чыккан кишилер эле аялынын баласы, энесинин баласы болуп, өзүнүн жогорку деңгээлине чыга албай, жанакы курсактын камы менен эле жүргөн адам болуп атат да. Аял болобу, эркек болобу айырмасы жок. Негизи ошол биз чогулткан маалыматты бул жан дүйнөдөн сурап текшерип турушубуз керек. Мен ушуга ишенемби? Ушул мага керекпи? Анткени бул илим, бул жан дүйнө, бул индивидуальный, бирок бул өлбөгөн сапатта да, түбөлүктүү сапат. То есть эгер денебиз өлсө, акылыбыз да чогуу өчөт. Муну топтой билбейбиз. То есть бул келип кетип турган нерсе. Бирок бул нерсе, бул тажрыйба, топтолгон тажрыйба бул жерде сакталып калат да. Биз бул жерге канча жолу келсек, кайыпка келсек да, биякта бизге керектүү катасы жок маалыматтын баары жан дүйнөдө сакталды. Анан биздин жаныбыз, баарыбызда бир жан бар. Ал жан таза, өлбөгөн, ошол жандын кызматтарын аткарыш үчүн булардын баары түзүлгөн да. Бул дагы бул жанга кызматкер. Негизи жандын каалоолору менен, жандын кызматы менен биз жашашыбыз керек да. Бирок бул жашоого келип, акылдын кызматкерлигинен жан дүйнө уктап кетип атпайбы? Биз укпай калып атабыз, жан дүйнөнү укпай калып. Анан кийин ошол акылды азыркы искусственный интеллекти обучение кылып атпайбы? Искусственный интеллект бар, бирок аны үйрөтмөйүнчө определенный бир эмелер жасай албайт да. Так эле ошол акылдан списание алган да. Анткени биз акылыбызды ак-карага үйрөтпөсөк, акылыбыз акка дагы карага да кызмат кыла берет да. Эгер мен ак-караны тааныбасам, мага акча керек болсо, мен бир адамды тоноп деле ала алам. Андай өзүмдүн мээнетим менен таппай эле оңой, тече акча бар туруп, банкты барып ограбить этсем деле бай болуп калат турбаймы деген ниет менен мен барып жакшы иштерди да, жаман иштерди да кыла берем да акыл менен. Ошон үчүн акылга жарык берип турган бул жан дүйнө. Ушул жан дүйнөдө бизде топтогон маалымат бар. Көтөрүп жүрөбүз ойго. Бирок биз ушул уга турган жолдорун, эмелерин унутуп калганбыз да. Анткени акылыбыз аябай ишмердүү болуп, өзүн өзү хан шайлап алып, анан негизи ошол акыл-ай деп берилип атат Манаста. Акыл-айдын атасы Шоорук, акылдын түбү шор болот деп кыргызда, акыл алдайт, акылдан көп адашасың, акылдан ыйлайсың деп кыргыздар айтып келет. Бул кошой болсо, жан дүйнө кошой болуп сүрөттөлүп атат. Кошойдун бир өзүндө 1000 балбандын күчү бар. То есть бул жерде акылдан күчтүү, 1000 эсе күчтүү интеллект бар бизде. Эгер көкүрөбүздү укканды үйрөнсөк, ошо бизге жардам, керектүү маалымат ошол жактан келип турат. Анан бул интеллект 18 000 ааламга 18 000 ааламдан маалымат алчу мүмкүнчүлүгү бар. Мындайча айтканда, Манас акыл эс казынасы, башка эмелерде Хроника Акаши, Вселенские знания,
деп эмелер берилип атпайбы, ошол десе бизде Манас акыбыз казына бар. Ошол жерден биз керектүү маалыматтарды алсак болот. Жанакы космоско учпай космос изилдесе болот. Китеп жанакындай академик болуп даражаларды өстүрбөй илим алып азыр жазып аткандар бизде Кыргызда бар, китептер жазып атышат. Маалымат жанакы бизде көз ачык табып дегендер традиционный медицинский образованиясы жок, бирок адам жанакы пульсту кармап, туюм сезим менен билет. Кээ бирөөлөр сынықты көрөт, кай жери сынган, кантип оңдош керек. Бул касиеттердин бар бизде Кыргызда, бирок бүгүнкүсүндө жокко чыгып келаткан, эми кайра жанданып келатат да. То есть бул бир учурда унутуп калганбыз, эми азыр активно колдонуп келатабыз да. Анан ошол Манас келип ушул илимдердин баарын алып келип атат. Анан Манаста ошол жана биз айтып аткан ушул илимдерди ала баштаганда Манас кырчылтеңге кезип, жанагы кандай алабыз, маалыматты кандай алат дегенде адам Манас ошо козу кайтарып жүрүп кырчылтеңге кезигет. Анан кырчылтеңден сабак алып атат да. Ошол жанакы эгер пайгамбар периште келип айтып берсе, бул жерде бизде пирлер, Кыргызда пир деп коет. Жанакы кырчылтең бул 40 пир. 40 деген условно 40 деп айтылат, бирок аябай көп да. Ал мындайча айтканда целая армия. Эменде андан жогоркусу периштелер. Булар жанакы Кызыр, Кыдыр, Умайне, Кыдыр ата. Алар да келип дарып, алар ошол убак сааты менен Манаска сабактарын берип, колдоо, коштоосун көрсөтүп да. Анан ушул жерде сурап атат. Манас сурап атат кырчылтеңден. Кырчылтеңдер келип өзлөрүн тааныштырып, биз Кудайдын кызматкерлери болобуз. Ошо сени Кызыр ата издеп жүрдү эле 40 күндөн бери. Биз сени таап, ошол ага маалымат беребиз. Сага дагы илимибиз бар, колдоо, коштоо көргөзөбүз деп алар менен анан алар да дарыйт. Аларга ошол кырчылтеңге кол берип, ошол жерден антташып, анан ошол жерде сурап атат. Кайда болот Кудайың, үй жай кай жерде? Алар айтып атат, биз Кудайдын кызматкерлерибиз. Анан ал сурап атат. Кайда болот Кудайың, үй жай кай жерде? Анан Манаска кырчылтең жооп берип атат да. Абалы ордун сизден сурайын, ал сөздү бала салганы, кызматта жүргөн кырчылтең каткырып күлүп калганы. Урматы бар бул жайда, үй болобу Кудайда. Угуп турган кулагың, ушу деп билген турагың. Жыт билиптир мурдуңуз, сасык менен жакшыны, күчүн билип туруңуз. Ачуу менен таттууну билген ооз тилиңиз. Аны да актын күчү деп акыл менен билиңиз. Көрүп турган көзүңүз кудуреттин күчү деп куп билиңиз өзүңүз. Кармай турган колуңуз кадыралда күчү деп кабарынан болуңуз. Баса турган бутуңуз кудуреттин күчү деп көңүлүңө тутуңуз. Көкүрөк, жүрөк, дилиңиз Кудайнын үйү экен деп куп ошондой билиңиз. То есть Кудай кай жерде? Кудай биздин көкүрөгүбүздө. Биз аркылуу жанакы бир эле чоң, мындайча айтканда, улуу күч, Кудай, Теңир, ошо ар бириз аркылуу Теңирдин теңдигин ушул жерде жаратат да. Ушул жерде жаратып, ошол адамдар аркылуу өзүнүн кызматын кылат, эмесин иштерин аткарат. Негизи ушул Кудайдын теңдиги биз аркылуу жаралат да. Биз ошо Кудайдын теңдигин жаратканы келгенбиз. Бирок кайсы деңгээлде ар ким аткарат, жанакы 99% адамзат инстинкттердин эле эмесинен өтүп кетет. То есть көп учурда өзүнүн жогорку деңгээлдерин көтөрбөйт, жөн эле дененин эмелери менен, муктаждыктары менен тамак ичет, уктайт, бала бакыра төрөйт, кете берет да. Ошол көпчүлүк адамдар ошол эле менен келет. Анан жанакы ошол караңгы учурларда мен жана 7 эмени бөлгөнбүз, 7 тепкич, ошо 7 тепкичте адамда өсүү болот. Анан көп учурда жанакы кошой, сыргак, бакай, манастай адамдар жокко эсе болуп кеткенде, анан адамзат жанакындай караңгы туңгуюкка кабылат. Алар кайра келип пайда кылып, ошол акты жаратып, акка буруп, адамзатты жаңы тепкичке көтөрөт, эволюционный процесске көтөрөт да, мындайча айтканда. Азыр биз ошол эволюционный процесстин алдында турабыз, Кудай буйрса. Мындай эшикти карап, новостин уксаң, акыр заман келгендей эле, бирок ошол эле учурда ушундай илимдер ачылып, анан
кыргыздын ошол эмесинде айтып атканда кызматы бар да. Кызматы бар бул жайда деп, ошол биз ушул жерде кыла турган кызматыбыз бар. Ушул денеде туруп, Кудай Таала биз аркылуу ушуларды кылып атат. Эми кыскача түшүнүктүү болду да. Биз сабактар жанакы жан дүйнө өзүнчө, жан жөнүндө өзүнчө, акылдын адашуулар жөнүнчө өзүнчө айтканбыз. Анан эми ошол адам өзүнүн жогорку кайып жагын кантип угуш керек, кандай эметиш керек дегенде, ошол адам назарды биз көбүнчө жашоону талаадан издейбиз, башка бир адамдар менен кызматташуудан, үй алыш керек, жай алыш керек, жумушка барыш керек деген менен адам жашоосун өткөзөт да. Бирок Кудайга болгон жол наоборот, ички дүйнөгө кириш керек да. Адам ички дүйнөгө кирип, адам өзүнүн жанакы катмарларын, мен айтып бербедимби, ошо катмарларды угуп, сезип, туюп үйрөнүш керек. Акылдын жанакы адашуулары менен адам көп башка жака кетип, дүйнө кубалап, акча кубалап, аял кубалап, машина кубалап, ошентип машинеден машина алып, аялдан аял алып, бирок бактылуу болбой, баягы кыйналып отуруп, анан кийин бир күндө ошол кээ бир адамдарда суроо жаралат, кээ бир адамда жаралбайт да. Мен киммин, эмне үчүн келдим, эмне кылып жүрөм вообще? Мындайча айтканда, бул жашоонун баягы эмеси бар да, ойготуп турган учурлар бар. Ал ошо жан биз үчүн дайыма күрөшөт экен да. Жан уктабайт да. Жан дүйнө уктап кетсе дагы, акыл адашып кетсе дагы, жан буяка келген кызматын билет. Ошон үчүн Манастын ак келтеси аркылуу бизди ар кандай эмелерди менен, ыкмалар менен ойготуп турат. Жана айтып бердик, оорус ыркоо, операция, авария, ушунун баары адамга бул уже аябай чоң белгилер да. Негизи буга чейин адамга түш берет, аян берет, жакшынакай бир адамдарга жолуктуруп, алардын сөзүн угуп деле биз өзгөрүп, ошол экени туя билип, сезе билсек, ошол киши айтып атканда ошол жерде отуруп назарыбызды ушул иштерге бурсак, адам кыйналбай эле, кысталбай эле, адашпай эле ушундай кубаттуу жашоодо жүрөт да. Негизи биз ошону үйрөнүшүбүз керек. Жан дүйнөбүздү укканды, жанакы ичибиздеги даяр данышман кош ойду укканды үйрөнүш керек да адам. Анан ошонун жолунда жанагы акыл көп өзүнүн жаратып алган нерсе болот да. Акыл жанакы жаратып алган жандыктар бул эме жанакы акча кубалап, машина кубалап кеткен, бул жол ойду ээрчип кетип атат да. Жел ойдун пири жол ойдо, жел ойлор. То есть бизде эметет, мен президент болсом бактылуу болом, 4 аял алсам бактылуу болом, же болбосо Мерседес алсам бактылуу болом деп адам бир топ убакыт ошол нерселерди кубалайт да. Анан булар жел ойлор. Например, бирөөнү көрөбүз, ал машина айдап жүрөт да, президент, бирок биз ойлойбуз ал бактылуу деп. Бирок точно бактылуу эмес билбейбиз. Анткени миллионерлердин баары бактылуу болсо, анда биздин жашоо башка нукка өзгөрмөк да. Миллионерлер көп, миллионерлер бар, бирок алар да бактылуу эмес, аны көрүп ичиген кишилер да бактылуу эмес да. Ошон үчүн жел ойдо атат. То есть бул ойдо чындык жок да. Бирок биз жанакы кандай десем, бир жарык сымал нерсени көрүп алып эле адамдар ошол жака биринин артынан бири кете берет да. Биринин артынан бири ээрчип эле ошол канча жашоо адамзат, канча поколение өтпөсүн, ошо бир эле адашууга циклично кайра эле кайталана берет экен да адамда. Кайра эле адам баса берет ушул. Атасы, энеси дагы мындай кээде түшүнгөн күнү дагы түшүндүрүп бере албай, балдарына түшүндүрүп бере албай өтүп кетет да, эгер кечирээк болсо. Эгер кичинекейинен тарбиялап чоңойтса да, чоңойгондон кийин 12 жаштан кийин бала уже ата энени сыйлайт, бирок укпайт деле экен да, кабыл албайт экен. Анткени баягы защитный рефлекс да бар, бир чети. Ал өзүнүн эмесин куруш керек, өзүнүн жашоосун башыш керек. Анткени көп ата эне баланын жашоосу менен жашап коет. Же болбосо
бала ата эненин жашоосу менен жүрүп ошол сепарация убагында болбой бири биринин жашоосун жашап анан экөө тең бактысыз да. Экөө тең бири бирине жанакы бере турган нерсесин бербей кетет. Анан жолой жанакы Манаста айтылып эле аткан калмак чабышып жүргөн киши деп айтсак болот, бирок ошол эле учурда ошо жолойду биз да ээрчип кетебиз. Жашообузда ошондой ойлорду, ошондой максаттарды коюп алып, анан көп адашабыз да. Бул негизи адамдык сапат. Эгер ошону ээчип жүргөн адам, аябай берилип ээчип жүргөн адам, бул жолой деп айтсак болот да. Анан жолой башка эле бирөө мен болбой деп айтканга болбойт да. Мен дагы ээчип кетишим мүмкүн да. Ошол ойлорго берилип, ошондой бир идеяларга берилип, анан аябай катуу ээчигендер жанакы диний фанаттар, национал патриоттор, фашисттер, жана ошол бул жанакы ошо эң терс көрүнүштөрү да. Жолой ошол киши. То есть ал эмеңди да билбейт, ыйык нерсеңди да билбейт, Манастай улуу күчтү да тааныбайт, келип эле кайра найза менен койгула берет да. Бир эле учурда ошол улуу кудурет сенде жашап атат. Сен ошол эмең менен, акылдын адашкан нерсең менен эле кайра ошол улуу кудуретти өзүң өлтүрүп атасың да, мындайча айтканда. Экинчиси нес кара. Эгер мен кичине акчам пайда болуп калса, кичине бир бийлигим пайда болуп калса, мен уже адамдарды үстүнөн карап, менден кыйын киши жок, менден сулуу киши жок, менден кубаттуу киши жок деп адам ошол эмесине чиренип, менсинүү, гордыня деп коет да орустар. Ошол нерсе менен көз карашы туура эмес болуп, адамдарды жанакы жолой менен кошойдун күрөшүндө ошого чейин жанакы көкөтөйдүн ашында нес кара чыр салып атат да, маникерди сурап атат. Неге? Анткени кыргыздын баатырларынын баарын сындап көрүп, ошон ичинде кошойду деле, ошон ичинде эртөштүктү деле баарын эмеге чыгарып, кошой 90го чамалап калган абышка экен. Мында кайдагы баатырлык? Муну ошол бул кыргыздын таянганы деп анын эмесин, касиетин жокко чыгарып атат. Эртөштүктү карап көрүп, бул жана ошондо эртөштүктүн жерден чыкканына 7 күн болот. Анан эме деп атат. Жаны калыптыр бир кашык. Жаны калыптыр жарым кашык. Эти болсо калыптыр көк жашык. Териси менен эле эмеси калган болот. Териси менен сөөгү, анан эптеп эле жаны бар. Жердин астынан чыкты да. Ошентип анын да баатырлыгын жокко чыгарып, ошентип кыргыздын баатырларынын баарын жокко чыгарып, анан кийин маникерди сурап атат да. То есть кыргыздын эң баалуулугун талап кылып атат да, мындайча айтканда. Ал дагы бизде жашаган сапат. То есть биз баягы өзүбүздүн ичибиздеги күү менен туура эмес кабыл алып алган шаблондор менен башка адамдарды ылдый карап, өзүбүздү бийик коюп, анан эметип баштайбыз. Аларга мамиле кылып баштайбыз. Өзүбүздүн үстөмдүгүбүздү көргөзүп, келип өзүбүздүн ачуубузду көргөзүп, алар менен эсептешпей, каалаган нерсебизди талап кылып, бул гордыня. Менсинүү кыргызча айтканда. Бул дагы акылдын жараткан жандыктары. Коңурбай бул ак менен караны тааныбаган адам. Жана айтпадыкпы, акыл, эгер ак менен караны ажырата албаса, ал улуу күчтү деле өлтүрүп коет. Манасты келип аркасынан сайып өлтүрүп атат. То есть биз эгер кайдыгер болсок, өзүбүздү тааныбасак, улуу күчтү көтөрүп жүрсөк каныбызда, ал ошо улуу күч өзүнүн кызматын кылбай эле өтүп кетип атпайбы? Ошол биздин өлтүргөнүбүз ошо да. Биздин коңурбайлыгыбыз ошодо болуп атат. Коңурбай ак кара, Коңурбайдын аты Алгара, кара күч. Атасынын аты Алооке, оомо киши. Бүгүн бирди айтат, эртең бирди айтат. Жана эмедисинде дагы ошол жашынып, жанакы аярларды жиберип, эметип атып, ушунча улуу күч экенин тааныйт, бирок Манастычы билет. Манастан тукум алып калсак экен деп ойлоп жүрөт. Тукум алып, ошонун тукумун аркылуу башкарсак экен деп жүрүшөт да, бирок ошол учурда кол салып өлтүрүп атат да. Ошол мындайча айтканда биз жанакы улуу күчтүн немелерин колдонгубуз келет.
керектүү кызматка, байлыкка, бийликке, бирок кызматын кылгыбыз келбейт. Кайдыгер биз керектүү учурда колдонобуз, кереги жок учурда унутуп калабыз. Ошол нерсе коңурбайлык да. Ошентип жана жандыктарды эртештиктин астына түшкөндө жанакы эртештик 7 дос таппадыбы? Өткөндө биз сабакта эметтик. Ошо 7 дос менен көкдөөнүн 7 эмеси менен күрөшөт да. Ошол жасалма биздин акыл менен жараткан жандыктар менен биздин нукура өзүбүздөгү касиетибиз күрөшөт да. Ошо адам өзү жанакы күмүш менен, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй деп атпайбы. Биз ошол өзүбүздүн жасалма нерселерибизден тазаланып чыгышыбыз керек да, мындайча айтканда. Ошол күрөш адамдын ичинде дайыма жүрүп келет да. Анан бирок ошол күрөштө биз утулуп калабыз. Анткени биз акылды карап алып, акыл болсо өзгөрүүнү каалабайт. Ал жаман нерсе болсо дагы көнүп алганда өзүнүн комфортунан чыккысы келбейт. Көнүп алган нерсени жасагысы эле келе берет. Кайра эле ошол энергияда жүрө берет да. Ошон үчүн жанакы жан бизди кайра сыноолорго салып, ойготуп, эме берип турат. Багыт берип турат да. Багыт берип турат, биз үчүн аябай күрөшөт, биздин колдоо коштолду. То есть алар бизди дайыма эле бизди карап турат, бирок бизден эме жок да, мындай сурап байланыш түзүү. Анан эң эле жанакы ушул эмес нерселерди кандай кайра ишке киргизебиз, кантип ошо жан дүйнөнү ойготобуз деген. Негизи биздин инструментибиз бул жанакы тунуу, медитация деген нерселердин баары жасалып келип атат, бирок ал дагы азыркы күндө иштебей. Намаз деле ошол байланышты түзүүнүн бир эмеси да, ыкмасы. Бирок алар азыр элдер колдонуп, бирок иштебей жатат. Эмне үчүн иштебейт дегенде, ошол алардын эмеси өзгөрүп кеткен да, багыты өзгөрүп кеткен. Башка нерсеге иштеп калган. Бизде Кыргызда биз негизи намаздын манас угушубуз керек да. Бизде азыр ошо бирок кубаттуу манас айткан манасы жок болуп атат. Анан өзүбүздүн да акылыбыздын көп мындай ар бир өзүнүн эмесинде проблемаларында жүргөндүктөн манасты да чыдап көп киши уга албайт да. Жана манас айтып болгон жерде көбүрө чыга качат, күрөң кускусу келет, көбүрө отуруп уктайт, угат да ар кандай эмелерде. Бирок ошол биз ошону жандандырып, биз жана азыр ушу чөйрө чогулуп келе атпайбызбы? Биз ошол мындай акыл менен уга бербей, жанакы чогулуп алып манас уксак да болот да. Бир ушул 2 саат, например, ушинтип сүйлөштүрүп, андан кийинки сабак бир 30-40 мүнөт манас угуу да, бир манасчыны чакырып, манас. Негизи биз ошол илгерки биздин кыргыздар кандай жашаган, алар илгерки деп эле айтып коюштун кереги жок. Ал все, что новое, хорошо забытое старое деп го. Биз ошолорду бирок башка деңгээлге чыгарып колдонушубуз керек да. Анан ошол манасчыларды уксак, жанакы манасчы кубаттуу болсо, ошол акылды аттап өтүп, сразу жан дүйнөгө салат да. Ошонун ачкычы бар да, инструменти ал ошо. Азыр биздин манасчылар ошону жасабай, наоборот, мага окшоп сабак берип, подкаст жаздырып атышат да. Хотя азыр айтканды айткыңызчы, я не успела записать. Сразу жан дүйнөгө эмнеден аттап, акылдан аттап, биз азыр акылга түшүндүрүп атабыз да, монун баарынчы акыл иштесин, ушу менен кызматташсын депчи. А негизде бизде жан дүйнөдө уже даяр данышман бар. Ал билет, көргөзөт. Бизге акылды эле тынчтышыбыз керек, мындайча айтканда. Анда күндүн жарыгы тие баштайт бизге. То есть ичибиздеги данышман, биз ошонун жетегине өтүшүбүз керек да. Биздин максат, менин сабак берип аткан максатым да ошол. Менин максатым манастын баарын ачып салуу эмес, ошол адам келген адамдын жан дүйнөсүнө багыт берип, ошол адам эртеңки күнү өзүнүн жетегине өтүш керек да. Бизде азыр элди эшиткен кишилер көп, коучтар көп, молдолор көп, жанакы пайгамбарлар келердин алдында жалган пайгамбарлар көп болот дейт да. Эмне үчүн дегенде, балким алар деле пайгамбар болмок, бирок ошол до конца түшүнбөй, жанакы эмелерди до конца ачпай, уже окута баштайт кээ бирөөлөр. Анан алдап башка жака буруп кетет. Жолусу кызыгып, тыйынына кызыгып бере берет, бирок өзөгүн бербейт да. Ошол жагынан азыр адамды ээчибей, адам өзүнүн ичиндеги данышманга суроо берип туруш керек да. Мен ушул алып аткан, менин сабагымда отурганда дагы ошонун бир практика эме адам сураш керек өзүнөчү. Мен ушуга ишенемби? Потому что өзүңөрдүн ичиңерде бул билим бар, отзыв болот да. Бизде Кыргызда билим алуу деген бар, анан таануу деген бар,
Анан эмне бар эле дагы даруу деген бар. То есть жанакы таануу адам билим мына биз билебиз да. Бир жерден окуп билип алдык. Китептен окудук, бирөө айтып берди, билим алдык. Илим конкретный бир информацияны издеп, тигинден издеп илим топтодук. А таануу, мен например айтып берип атам, эгер силердин ичиңерде ошол мен ушуну билем, мага ишенем деген түшүнүк келет да, таануу болот, ошол таануу. То есть мен айтып аткан информация, эгер негизи эле любой информация, эгер бул чын болсо, анын информация силерде да бар да, ошол. Мындай ичиңерден, мындай түпкүдөн мындай макулдук болот да, ушул нерсе мен макулмун, ушул менин ичимде бар деген түшүнүк келет да. Негизи эле ар бир кишини укканда, кай жерге окууга барбагыла, ошол ичиңерде ошол байкашың керек да, ошол эме барбы, жокпу. Кээ бир жерлерден кичине отуруп эле ушул жерден кеткиңер келет, кеткиңер келет. Даже чоң эме аябай катташып жүргөн чөйрөгө барып, досторуңарга барып сүйлөшүп отургандан кийин 15-20 мүнөттөн кийин кеткиңер келет. Потому что ал жерде айтылып аткан сөздөр ал чындык эмес, калп силердин энергетикаңарды жейт, эмеңерди эметет, силер ошол жерден качкыңар келет. Бирок аларды сыйлап, мен булар менен 40 жыл дос болдум, мен булар менен ичпегенди жедим, жебегенди жедим деп анан отура беребиз да, бирок өзүбүзгө зыян келтиребиз, анан кийин эртеси үйгө барып 2 күн жатабыз. Касиети болгон сайын ушундай нерселерге биз аябай көбүрөөк таасирлүү болобуз, ошон үчүн биз чөйрөдөн качып калабыз. Ошон үчүн биз талаалап качабыз да. Анткени адамдын энергиясын биз жана айтканбы, 7 денебиз бар, анан кийин 1000 эмеде кабыл алабыз да. Биз көз, жанакы азыр айтып аткан көз, бул эмелердин баары мындай көрүп эле атабыз, бирок жана ички дүйнөгө киргенде мунун эмеси өзгөрөт да. Кабыл алуусу бир нече өзгөрөт. Биз канча кубатка толгон сайын ошончо көбүрөөк, ошон үчүн көрөгөчтүк, жанакы данышмандык, алдына билүү функциялардын баары ачылып атат да адамда. Анан биз ошол эркине өстүрүшүбүз керек да. Ушул таануу жанакы илимдер келгенде, ошол кантип билебиз дегенде, ошол көкүрөктөгү эме өзүбүз ошол менен макул болгон нерсе ишенип жашашыбыз керек да. Кай жерге барсак дагы, эмне кылсак дагы биз ошо суроону салып турушубуз керек да. Мен азыр эмне жөнүндө ойлоп атам, мага ушул жагып атабы, өзүбүздүн состояниябызды мындай контролировать этчи. Ошол акыбал, кандай акыбалдабыз. Ошо кеткибиз келип атса, ошол жерден туруп кеткенге дагы эрк керек, өзүңөрдү укканга эме керек да. Ошол жерге барбы. Мындайча айтканда, жанакы мындай эле таарат болуп атпайбы, суу менен жууп тазаланып, ошо ментальный таарат бар да баягы. Ушак укпа, ушак айтпа, ушак айткан жерге барба, ушак айтып аткан жерден кетип кал. Кыргыздын макалдары, лакаптары бекерден баары айтылган эмес да. Потому что мунун баары адамдын жан дүйнөсүнө чоң таасир берчү нерселер да. Ошол адам, ошол канча биз радиодо болуп атпайбызбы, кайсы толкунга турсак, ошондой маалымат келет да. Анан бизге жакпаган толкундардан биз которулуп кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ошо биринчи техника, биздин манас укканды жашообузга киргизсек. Экинчиси, мен азыр айтып бердим, биз энергетиканы эметтик. Анан манаста айтып атат. Аба, обо, от, жер, суудан тең жаратты Теңирим дейт да. Биз ошол 5 стихиядан жаралганбыз да. Бардык нерсе жараткан, бардык нерсени ошол 5 стихиядан жаратып атат да. Анан биз жанакы мазарларга барабыз, мазарларга чыгабыз, кыргызчылыкта жүргөндөр мазарга басып эметип атышат да. Негизи кээ бирөөлөр ойлойт экен, мазар бул жанакы коргогон киши койгон жерлер деп бирөөлөр барат экен, ар кандай нерселер бар экен. Негизи мазар деген жер бул таза жер деген сөз да. Жанакы мазар любой эле жерде ушул 5 нерсе бар жер бул мазар да. Мындайча айтканда, ошол жерде аба, обо, от, жер, суу болуш керек да. Мындайча аккан суу болуш керек. Биз мазарда обязательно булак бар, эме бар. Эмне үчүн дегенде, ушул 5 нерсе бар жерде Кудайдын кудурети жараткан бойдон ошондой энергетика ошол жерде бар да.
адам барып ошол жерге киргенде эле жанакы мончого барып киргенде эле тер агып, кири кетип, жана эзилип эметет го. Ошондой сыяктуу бизди ошол эле жөн эле эчтеке кылбай эле, ал жерге мал союунун да кереги жок, бирдеке алып баруунун да кереги жок. Адам жөн эле ошол жака барып чыгып, мындайча айтканда природага барып чыгып турса, идеально айтып атпайм, идеально ошо беш өтөң болуш керек. Ошол жерде адам мындайча айтканда табигый бир дарылоочу жайга баргандай болуп, жана ооруп аткан кишилерди да курортторго жөнөтөт го. Ошондой жерге барып эметсе, адамды автоматически жанакы ушу 5 нерсе бизди тазалайт. Ошондо бизде азыр илимде деле такталган, адамда 72% суу, 12% жер, ичкен жегенибиз, от 6%, аба 6%, калганы обо. Обо эң эмеси обо да, сыйкырдуу суу. Обо бизде ушу калганы там 4-6% калдыбы? Ошол обо. Обо деген бул пространство, эфир. Обо, билесиңерби? Пространство, эфир деп коет. Бизде де пространство бар, ошол эле учурда биз 100% ошол пространствонун ичинде турабыз да. Бул ар бир нерсени жай-жайында кармап турган энергия. Обо. Обо бизди ошо кармап турат да. Обо аркылуу бизге ар тараптуу маалыматтар кирет. Ошол эле учурда ободон биздин жанакы бизде энергия бар, анан бизде термелүү бар, вибрация. Ошол вибрацияга жараша биз түздөлүп турабыз да. Биз ушул жерге барганда биздеги нерселерди биз чоң бир эмеге кирдик да. Чоң мындайча айтканда дарылачу жайга барсак, бизде автоматтык түрдө жанакы бешимибизди биздегини дагы тазалайт да кадимкидей. Бизге ошол жерге барып сыйынуунун да кереги жок. Кыргыздар негизи сыйынган эмес. Кыргыздар кандай бир ритуал жасап деле ал жерде кереги жок. Мал союп, тем более эчтекенин кереги жок да. Жөн эле чыгып туруш керек. Ооба. Ыраазычылык билдириш керек. Сый урматыңарды билишиге ошол жерде жана байланыштарды айтып салат. Эгер ким кыйналып атса, ошол жанакы көп элге аралашкысы келбей ошо тартып атса, кээ бирөөнү прямо эле түшүнө берет, тиги базарга барып кел дейт, бирөөнү чакырат, бирөө айтат, тияка баргым келип атат, ушунча жылдан бери ошо айыл жерге барсам, мындай бир сүйгөн жерим бар эле депчи. Мен өзүмдүн башыман өттү да, биздин айылдын четинде дөң бар, ошол жерге барып мен бир топ отурдум да, баягы өзүм кыйналып ошо касиет ачылып атканда бир топ отурдум. Анан сураштырсам, менин атам отуруптур ал жерде, менин атасы отуруп, чоң атам отуруптур да, ошол жерге барып эмеге мындайча айтканда ата тегиз мындай бир портал уюштуруп, анан аны мен деле билбей эле барып ошол жака отурдум. Анан ошол жерде көп мындай биз азыр көп энергияны акыл чогултуп алды да, ошол бизде уйгутуп калып аткан ошол нерсе да. Анан ошол жерге барганда ошол тарайт да кадимкидей. Өзүнөн өзү эле бизди эч кандай дарысыз, эч кандай эмесиз, аппаратсыз, бирөөнүн кийлигишисиз Кудай Таала жараткан өзү эле баягы биздин энергияларыбызды түздөп, талдап, эмелетип кетирет. Суу, эгер аккан суу болсо, ошол ойду тазалайт. Аябай ой баскан кишилер болот, кээ бирөө өзү менен өзү сүйлөшүп калган адамдар бар. Ошолор барып суу жээктеп башыш керек да. Колдон келишинче жылан айлак башыш керек. Жер менен болгон байланыш болуш керек. Жер жанакы бизде энергия алып туруш керек. Жер аркылуу, таман аркылуу жердин энергиясы келет, үстүбүздөн кайыктын энергиясы ылдый түшөт. Ошонун баары биз адамды бизге иштеп тазалап турат да. Мындайча айтканда, бул өзүн өзү сактаган, өзүн өзү автономно иштеген нерсебиз да бизчи. Бирок болбой эле биз ошол жака көп кыянаттык өзүбүзгө келтиребиз, анткени билбестиктен. Ошо кереги жок жерге барып, кереги жок ишти кылып, кереги жок нерсени кубалап, аябай көп адашабыз да. Анан ушул негизи эгер жок болсо, мындай деле бак-даракты аралап, парктарды кыдырсак болот. Бизге эме да өзүбүзгө убакыт бөлүшүбүз керек. Ошол өзүбүзгө убакыт бөлүп 20-30 мүнөт прогулка жасап ошондой жерлерде. Анан биздин тегерегибизде чыксак эле бүт эле тоо, суу, ошондой жерлерге мындай өзүбүзгө убакыт бөлүп чыгып турушубуз керек. Акчаны күнү-түнү кубалайбыз, а өзүбүзгө ошо бере турган нерсени бербейбиз да.
күндө тиги бар эле бу бар эле деп жүрөт. Анан такыр жатып калганда өлөйүн дегенде кыргыз анан биринчи больницага барат. Анан тигинен дарыланат, болгон акчасын берип бүткөндөн кийин анан кийин айылга барып келейинчи деп анан айылга барат. То есть бүт эме баягы ичибизде бүт бар. Дарыбыз бар, дарылоочубуз бар, багыттоочубуз бар. Ошолор менен биз иштешкенди эле билсек, ошол нерселер бизге айтып турат. Кадимкидей эле айтып, кадимкидей адамга айтып атпаймынбы? Ушул жерден кет деп айтат, аны укпайбыз. Сезим туюмубуз бар, өзүбүз деле билип атабыз, мага некомфортно, мен бул жерден кетишим керек деген эме бар, түшүнүп бирок кетпейбиз. Ошол жерден толгон токой причина таап, уят эле, анан тиги таарынып калат, анан бул эле деп отура беребиз да. Көп өзүбүзгө кыянаттык келтиребиз. Анан айылга кеткенде анан кийин ак келте чоңураак иштеп баштайт. Анда уже жанакы оору, чоң ооруларды, аварияларды берет, кырсыктарды берет, жакындарыңды ажыраштырат, алып коет. Ошого чейин касиет көз салгандан кийин кое бербейт да. Касиет адамды ойготот. Түшүнүктүү болуп атабы? Суроолор барбы? Техникалар боюнча. Анан жанакы биз негизи унчукпастык бар да. Кыргыздар көп сүйлөгөн эмес. Мындай касиеттүү, кура жанакы өзүн башкара билген адамдар. Эмне үчүн дегенде, жана биз айтып атпайбызбы? Айван биз билген Манас, жанакы айван деңгээлинде жашаган адам көбүнчө инстинкттер менен эле жашайт да. То есть курсагым тойсо, жылуу жерге жатсам, жакшынакай нерсени жесем деген бул адамды жалаң эмелер башкарат да. Эмоциялар башкарат. Бир тамак жегиси келет, бир уктагысы келет, короче, ушундай эле нерсе менен өтөт да. Анан ушул адамдын денеси канча семирип күчкө кирген сайын ошол кумар кайра эң чоң мас болуу бул тамакка мас болуу. Кээ бирөө тамаксыз адамдар бар, тамак эле издейт. Тамак ичкиси келет. Баса албай, күшүлдөп, бышылдай кылып, дем албай калса деле ошого карабай баягы 5 мүнөт тамак ичпей калсам деп анан кийин ошол нерсе түбүнө жетет. Бирок ошол адам ошону токтоп, ошондон эметиш керек да, арылыш керек. Адам канча тамак жесе, ошончо иштеш керек. Эгер иштебесе, анда тамакты да тыйыш керек. Мага эмеге машинеге бензин түгөнгөндө уятпайсызбы? Түгөндү, иштеп бүттү, анан куйсак болот. Андан кийин заправка кылабыз, ал кетти, иш кылды, кайра коебуз. Биз саат менен иштесек деле, иштебесек деле, тамак ич керек, анан денебиз өсөт. Дене эмне алып келет? Жалкоолукту көбөйтөт. Жанакы эртештиктин достуктарын эметкенде көрдүңөр, аю 6-7 ай тамак ичет, анан 3-4 ай уктайт. Эчтеке кылбайт, только ошол эменин кумары да, курсактын кумары менен өткөзөт. Биз да ошондой сымалбыз да. Анан жанакы орозолорду эмне үчүн кармап атат? Ошол дене канча сергек болсо, канча эме болсо, эмелер, инстинкттер тыйылат да, ошону тизгиндесе болот. Тамакты тыюу аркылуу, тамак ичпей. Кыргыздын өзүнүн орозолору бар. Кымыран, жанакындай суу, көк суу ичип 40 күндүк орозо. Мухаммед пайгамбар деле Куранны түшөлөк деле орозо кармап атат. Ошондо кимдин орозосун кармап атат деген суроо бар да. Негизи бул эмне үчүн кармаган дегенде, ошол денени эгер биз жанакындай убак сааты менен тамак ичпей, керектүү учурда ичип, анан же болбосо дене күчтүүлүк кылып баратса, эмоциялар күчтүүлүк кылып баратса, орозо кармасак болот да. Кыргыздын орозолору бар, суу ичкен, 3 күн, 1 күн ичсе болот. Бир жумада 1 күндөн кармаса болот, 3 күн кармаса болот, 7 күн кармаса болот. Анан эң эле күчтүүлөрү 40 күндүк, анан чилде кармаган. Чилдеге кирген мурун. Чилдеге киргенде адамдар тамакты мындай эле жашоону поддерживать этиш үчүн эле ичкен. Айран, сайран, жарма. Анан кийин элден өзүнчө кеткен. Мындайча айтканда ошол жерде унчукпастык болгон. Адам эч ким менен сүйлөшкөн эмес. Анан жалгыздык болгон. То есть өзүнүн булар эмне үчүн кылат дегенде, жанакы акылдын адашууларын көрүш үчүн. Биз эгер практика кылсаңар болот, 1 күн алып туруп, эч ким менен сүйлөшпөй көргүлө.
эч ким менен сүйлөшпөй көрсөңөр, ичиңердеги эмелердин баары кайнап чыгат да, жанакы ичиңерде жүрүп аткан ойлордун баары кайнап кечинде мындай ушундай айтканар келип калат да, эметип көргүлө. Желательно постоянно эметкиле, пользоваться эткенге аракет кылгыла. Мен эме ушул башталганда Facebook'tan жанакы өкмөт бирдекелер эме жасаса, мен ошого гневный посттор жаза берчүмүн. Мындай кылып койсо болмок, анан тигинтсе болмок деп. Анан бир күнү мага бирөө комментарий жазыптыр: "Эй, сен тажаган жоксуңбу? Ушу 5-6 жылдан бери сени окуйм, дайыма ушинтип жаза бересиң" депчи. Анан мен ойлонуп көрсөм, чын эле ошондой экен да, өзүм аны байкабам. Көрсө жанакы чубактын энергиясында жүрүп эле, көрүнгөндө сайгылап эле, көрүнгөнгө тийишип баягы өзүм чындыгын айткым келип эле эметип чыккам. Анан эметейин дедим да, арызданбай көрөйүнчү деп. Анан кийин бир эмеден дагы техника окуп калдым. 21 күн эгер бирдеке жасасаң, ошол привычка болот экен. Анан кийин 21 күн ошону жасаш керек экен да. Анан макул деп жасап көрөйүн дедим. Мисалы. Ошол арызданбайын дедим да. Эч кимге арызданып бирге даже бирөө жамандык кылып атса дагы, бетке чаап атса дагы ушу чыдайын дедим да, 1 күн чыдап көрөйүн деп. 1 күн чыдап көрдүм. Анан дагы эме кошуп койгом, сөгүнбөйүн деп. Анан техникасы эме экен да. Эгер 1 күн чыдабай калсаң, 21 күндү кайра баштайт экенсиң, кайра 1-чи күндөн баштайт экенсиң да. 3 күн кармап бузуп алсаң, кайра 1-чи күндөн баштайт экенсиң да. Анан мен 3 күнгө жеткен жокмун. 1 күндө эле баары бузулуп атты да. Бир топ эме эметтим. Анан эрегиштим да. Кармаш керек экен дедим да, потому что түшүндүм, ичимдеги анткени ошо назарым ичкиге бурула баштады да. Ички дүйнөмө бурула баштады. А мен ички дүйнөмдөгү булуктарды көрө баштадым. Өзүм ошо сөгүнчөк экенимди көрдүм. Өзүм ошол башка бирөөнү мындай сын айтканга аябай мастер экенимди көрдүм да, көрө баштадым да. Ошентип жана назар ичке бурулат да ошол техника. Анан ошентип бир нече күн эметип отуруп, анан кийин өзүмө кирип кеттим. Мага уже тиги башкалар уже кызыгы жок болуп калды, потому что өзүмдүн ичимден толгон токой нерселер чыга баштады да. Жанакы эртештиктөө болуп, жанакы эмени кезиктим. Жейрен секиртпес мамыт барбы? Бул назар, да? Ушу назар жейрен секиртпес мамыт эртештик жердин астына түшкөндөн кийин жейрен секиртпес мамытка да кезигет да. Негизи көпчүлүк адамдар эртештиктү жердин асты деп эсептешет да, бирок мага ачылганы жердин асты эмес, адамдын ички дүйнөсү да. Вот эртештик ички дүйнөгө түшүп кетет да, өзүнүн ички дүйнөсүнө. Жанакы эме ал эмелердин себептерин айтпай коеюн, себептерин примерно билесиңер. Анан ошол назарга жолугат экенсиң, ошол назарга жолукканда адам өзүнүн баягы ички дүйнө ичинде болуп аткан нерселерин баарын көрүп, өзүнүн баскан турганын, жанакы акылдын адашууларын мен аны сразу көргөн жокмун, конечно, жанакы бирден аркы беркинен көрө баштадым да. Ушул бул назар. Адамдын вниманиясы кай жерде болсо, адам өзү ошол жерде болот да. Мисалы, азыр адам биякта сабакта отурат, бирок эртең менен күйөөсү менен урушуп чыккан, ички дүйнөсүндө ошол күйөөсү менен урушуп жүрөт. Анын назары ошол жакта. То есть биякта денеси эле отурат да, мындайча айтканда. Анан эгер биз назарыбызды кайтара алсак өзүбүзгө, ошол назар бизге кубат топтоп баштайт да. Анан назарда ошол эмеде мойнунда тегирмендин ташы бар. Кийин теген. Могу үйдө болот да тегирмендин ташычы. Бирөө кичирээк болот, бирөө чоңураак болот. Ушул тегирмендин ташын салып жүрүп, анан ушунча күлүп да. Бир төбөсү көккө тийип, бир буту жерге тийип, бир чыгышта, бир батышта ушинтип жүрөт да. То есть биздин назар аябай туруксуз да. Эшик ачылса барыбыз эшикти карайбыз, мен сүйлөсөм мени карайсыңар, бектен түшкүрсө барыбыз тияк карайбыз, же болбосо бектен каткырып атса эмне болуп атат деп барыбыз ушул жакта карайбыз. То есть ушинтип секирип турат да, анан назар кай жерде болсо адам ошол жерде. Биз ошол назарды өзүбүзгө байлаганды үйрөнүшүбүз керек. Назар бизден чыгып кетпеш керек. Эгер назар тышка чыгып кеткенде, биз башка бирөөлөрдүн жашоосу менен жашап калабыз да.
ошо назарды өзүбүзгө кайтарганда ошо кубат кайра өзүбүзгө кайтат да. Анан бул назар өзү эле жалгыз келбей дагы досторду ээрчип келет да. Ошо назар ички дүйнөгө түшкөндөн кийин адамдын сезим, туюмдарын жана эмелерин баарын көрө баштайт да. Биз азыр көбүнчөсү мындай көзүбүз көргөн менен, кулагыбыз уккан менен жүрөбүз да. Бул жерде анан кийин жанакы жан дүйнө туюм, сезим менен иштейт да. Ал ой менен иштебейт, ал ой менен айтпайт, ал ойго алчабайт, ал точно просто билген нерсесин эле айтат. Ал көп жолу жашаган, ал жерде бизге керектүү маанилүү тажрыйба бар да. Ошонусун эле айтат. Барба. Же болбосо өзү айтат, бутум тартпа айтат. То есть жан дүйнө сага сигнал берди, бутум тартпа деди, барба деди. Баратсаң 2-3 жолу жыгылдың, же болбосо машинең бузулуп калды. Булар белгилер да, ошолордун баарына биз көңүл бура башташыбыз керек да. Анан бул назар өзүдө кармап эметкен сайын угуп, көрүү, сезим, жыт бүт баары өсөт да. Адам сезимтал болуп баштайт дагы. Анан жанакы туюмду да биз уга баштайбыз. Анткени айтып атпаймынбы, жан дүйнө башка нерсе менен иштейт. Туюм, сезимдер менен иштейт да. Анан бул мамыт деп берилип атат. Ошол эмелердин баары өөрчүйт да. Сезимталдык. Негизи адам жанакы айтып атпайбы, жети денеси менен сезип туя баштайт дагы. Жанакы ясновидение, яснознание, яснослышание, ясночувствование дегендер эмете баштайт дагы. Жанакы бизде азыр кыргызчылыкта илим алып аткандар бирөө уга баштайт, жазып атат, диктовка ачылат, бирөө жанакындай көз ачыктык кылып, мындай көз ачыктык в хорошем понимании этого слова дегенде, баягы чын эле адамды кандай бир оору сыркоодон дарылап эметет. Ушундай жөндөмдөр ачылат. И ушул касиеттер ар бирибизде бар. И ар бирибиз ошону ачканга милдеттүүбүз. Только биздин специальностьтарыбыз башка болушу мүмкүн да. Мындай көз ачыктык деп жалпы айткан менен анын эмелери бар да, өзүнүн специализациясы. Врач деп айтканда бирөө хирург, бирөө терапевт, бирөө акушер, гинеколог. Ошондой сыяктуу жөндөмдөр ачылат да, адамда өсүү болот, түшүнүү болот да. Анан жана көрөгөч мамыт ушул эмелердин баары адамга уже жанакы биздин касиеттүү адамдарды Бакай, Кошой, Манас, Сыргак, Каныкей алты ай болор ишти алдын ала билген адамдар болот да. То есть адам жанакы эмелердин баарын ойготкондо, жанакы бул сезимдердин баарын ушу мамыттар менен баары менен дос болгондо, адам уже мындай коомдо болуп аткан нерселерди, өзүнүн жашоосунда болуп аткан нерселерди алдын ала көрүп, сезип туя баштайт да. Кандай багытта иш алып барыш керек, эмне кылыш керек, кандай адамдар менен иштеш керек. То есть ушундай эмелер ачылат да. Ошолордун баарын ачып алгандан кийин адам өзүнө болгон жанакы бул мен ар намыс деп эметип койдум го. Ошо эртештүктө жана орукчан жолборско кезигет. Кула эмесине бутуна тикенек кирип, ошол жерде ооруп жаткан болот. Анан эртештөн жардам сурайт. Анан эртештүк анын жарасын чыгарып, дарылап, тамак берип, эт берип эметет. Бул жолборс эме болот. Ачка, арык, төкөр баса албаган. Бул биз өзүбүзгө болгон баа. То есть жанакы акылдын адашуулар менен биз өзүбүзгө өзүбүз туура эмес баа берип, жанакындай орукчан жолборс болуп калган да. Жанакы жөндөмдөр ачылып, өзүнүн жанакы досторубузду тапкандан кийин бизге өзүбүзгө болгон баа ачылат да. Мындайча айтканда, бизди өзүбүз кандай сыйлашыбыз керек. Көпчүлүк учурда жанакындай менменсиздик кылып өстүрүбөй, нескара болуп кетпей, ошол эле учурда аябай чүрүп салып өзүбүздү такыр эле мындай керексиз адам кылып, мындайча айтканда самооценканы туура бериш керек да өзүңө адам. Эгер самооценкаң орукчан болсо, эгер сен өзүңдү өзүң ордуна кое албасаң,
өзүңдүн бааңа өзүң так билбесең, соответственно сен өзүңдүн кызматыңды да кыла албайсың да. Туура баалай албасаң, эгер сен туура баалай албасаң, туура эмес чөйрөдө жүрөсүң. Туура эмес чөйрөдө сени туура эмес ишке салат. Туура эмес иш сени жамандыкка алып барат, жанакы мынасына алып келип сени кайтарат да. Анан адам кайра изденип, кайра өзгөрүш керек, кайра дарыланып керек, кайра эмеш керек болот да. Ушул жан дүйнөнү биз өзүбүзгө болгон ошол самооценкабызды өзүбүздү мындай жакшы ниетте өзүбүздү биринчи орунга коюшубуз керек да. Эгер биз жок болсо, алам жок. Мен өлүп калдым мисалы. Мен өлүп калгандан кийин башкаларга менден эч кандай пайда жок, туурабы? Эгер мен бар болсом, мен өзүмдү өзүм туура баалай алсам, мен өзүмдү өзүм тапкан нерсем менен анан башкаларга бөлүшө алам. Эгер мен жок болсом, анда алам да жок мен үчүн. А башка адам да жашай берет ошондой эле. Ошон үчүн жанакы адам эмелери касиеттер ачылып ички дүйнөгө бурулгандан кийин адам өзүнө болгон бааны оңдойт да, мындайча айтканда. Буга чейин жанакы жети эме табат да, ошо жети көкдөө болот да. Көкдөө деген жанакы биздин ложное я или ложное эго деп коет башка илимдерде. Биздин жанакы акыл түзүп алган ябыз да бар да. Акылыбыз топтоп алган мен бар да. Анан акыл топтогон мен менен бул өзүбүздүн нукура менибиз айырмасы болот да. Ошол экөөнүн күрөшү башталат. Анан жанакы өсүү жолдо адамдар бир оңолуп калып, бир кайра кайтып, бир кайгырып, бир ооруп сыркап, касиети ачылып атканда аябай кыйналат адам. Жаргылчакка салгандай эле болуп, жарылып эметкенде ошол адамдын ичиндеги жүрүп аткан күрөш да. Баягы өзүнүн ордуна келип атканда, адам өзүнүн ордуна келип, ошо өзүнүн ордуна туруш керек. Туура өзүн дагы ааламды да баамдаш үчүн өзүңө туура баа бериш керек да адам. Эгер өзүңө туура баа бербесек, анда ошол жанакы кыйынчылыктардын башаты ошо да. Андан кийинкиси ушул эме аңга түшүп калган аюуга кезигет. Ал аюу биздин характер. Биз мындай мамилебиз жакшы болсо, биз ар бир адамга жакшы сылык сыйпап сүйлөп антип. Эгер ортобуздан уруш чыгып кетсе, ал адамды мындай кескилеп мусоркага таштап койгонго даярбыз. Аюу да ошондой да. Мындай карасаң, мындай пушистый, аябай мындай кармалаган келет. А бирок бул аюунун жини келсе, ал адамды мындай эметет да. Анан кийин бир чети күчтүү да, кара күчтүү, бир чети жалкоо. Тамак керек болгондо талбай 6-7 ай тамак издеп тамак жейт. 4-5 ай уктайт. Мындай айла жоктон такыба да, баягы өзүнүн природасы менен уктайт, бирок ошол учурда тамак издебей уктайт да. Бир чети мындай такыба деп айтсак болот, ошол учурда. Ошонун баары биздин организмде, эмеде, биздин характерибизде бар, бирок биз ошол өзүбүздүн характерибизди башкара билип, жакшы жагында турушубуз керек да, плюс жагында жүрүшүбүз керек. Биз ушул экини негизи эле биздин жашоо ошол жанакы өзүнүн кырларыбызды башкара билүү да, мындайча айтканда. Эгер ошолорду башкара билбесек, алар бизди башкарат да. Характер бизди башкарып калат. Биздин характерибизде айтат го, кыялы, бул кыялы жаман, муну чакырбай эле кой. Келсе эле уруш баштайт, келсе эле эки-экиден мушташ болот деп, кээ бир кишини чакырбай коебуз, туурабы? То есть ал адамды уже ал адам характерин башкарбай эле, адамды характер башкарып калган да. Ал өзүнө да башкара албайт, бирок келген жерине уруш чыгарат, талаш чыгарат, башкаларга да таасири чоң тиет да. Ошон үчүн биз бул жерден дагы көчтүк. Бул кишини дарылап, бул кишини эмес, аюуну дарылап, ага дос болуп, эме берет, сөз берет. Анан достошуп баягы. Негизи адам ошол баягы биз азыр изденип атпайбызбы? Ошол 50-60ка чыгып алып изденип атабыз. 40тагылар. Ошо өзүбүздүн характерлерибизди айыктырышыбыз керек, мындайча айтканда. Кайсы жерибиз жаман, кайсы жерибиз жакшы моюнга алышыбыз керек. Ошол экини тизгиндөө билишибиз керек. Анан биз ошону билип, ошого жарык чачкан сайын, жанакы данышмандын жетегине өткөн сайын,
минустарыбыз жоюла баштайт да, мындайча. Алар бизге таасир бербей калат. Кумурска биз кубат, бизде эң мындай ишмердүү кумурска деп эметилет. Бизге күндө кубат берилет адамга. Бирок мен жанатан бери айтып бердим, биз кубатты эмнеге жөнөтөбүз? Башка бирөөлөрдүн жашоосуна, башка бирөөнүн жейли ойлорго кандай. Биз эгер ушул кубатты туура эметсек, өзүбүздүн жашообуз кубаттуу болот. Ошол адам өзүнүн кызматына келет. Ошол кызматка Манаска келгенде болуп, Манас өзүнүн кызматына турганда аркасынан 40 чоросу келип атат. Вообще тааныбаган адамдар издеп келип жардам берип атат. Мына бүгүн да тааныбаган адамдар келип менден сабак алып атасыңар. Ушундай сыяктуу кандайдыр бир Кудайдын кудурети менен, касиети менен мындай керектүү маалыматтар келе баштайт да, адам ошол жерге келип калат, өзүнүн маалыматын алат, жашоосуна колдонот, кубаттуу жашоо жашап, адам күчкө толуп, сөз өтүп, иши жүрүп, аркасынан ошол жанакы мындайча айтканда ошонун ырыскысы да келет да, ырыскыда кызмат бар, ал жерде каражат бар, ал жерде единомышленниктер бар, ал жерде кыла турган иш бар. Ошонун баары адамга келе баштайт да. Анан кумурска ошол биз жана мен айтпадымбы? Биз аркылуу бир эле Кудай бияка келип атат да. Биз ушул кумурскаларда болуп бир нерсеге иштешибиз керек да. Кызматташуу, чогуу жүрүү, бирибиз чоң ишти кылып атабыз. Ошол туш тарабынан биз ошол Кудай каалаган нерсени туш тарабынан жасап келе атабыз да. Ошол эмеге биз осознанно ошол ишке өтүшүбүз керек да. Ошол ишти осознанно жасашыбыз керек. Мен азыр үй салып алайын, анан мен балдарымды чоңойтуп алайын, анан дегенче можно не успеть. Анткени жан тажап туруп, бул да бесполезно экен деп чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз жанакы эгер аны таштап коюп, чоролор Манаска келип атпайбы? Анан Манаска келгенде ошол аялы жок чорого аял алып берип атат, үйү жок чорого үй берип атат, тону жок чорого тон берип атат, аты жок чорого ат берип атат, эли жок чорого эл таап берип атат, ханы жок элге чорону хан кылып шайлап берип атат да. Туш-тушка хан кылат, турдугуңду май кылат дейт да. Адам кубатка салган тойгон сайын наоборот ошол үйү да келет, аялы да келет, машинеси да келет, аркасынан келет да. А биз аларды астабай коюп, аларды кубалап жүрөбүз. Бирок биз кызматка өткөндө, жанакындай өзүбүздүн кубаттуу жашообузду жашаганда аркасынан как бонус, мындай айтканда, премия катары келет да. Так, анан жанакы эмелерди биз буларды эметкенбиз. Негизи түшүнүктүү болуп атабы, суроолор барбы дагы? Ушул нерселерди биз практиковать этип, жанакы күндө жатаардын алдында 15 мүнөт өзүгө көңүл бөлүп, жанакы эмне жөнүндө ойлоп атабыз, бүгүн ушул характерден канча жолу сөгүндүм, кичине мындай эмге жаман айттым, жакшы айттым, анализ жүрө баштасак, бизде ошол нерсе азая баштайт дагы, ойлор да азая баштайт. Анан кечинде жатканда эс алуу да кубаттуу болот да. Бизде кыргызда уйку бар, анан эс алуу бар. Эс алуу, бизди эс алганда ошол жанакы эс бизди гармонияга алып келет да, түнкүсүн. Кайып жагыбыз бизди түздөйт. Эгер биз уктасак, күндө жашап, эмне ойлорду ойлосок, уктаганда кечинде жана уй эме чайнайт го. Күндүз кечке чөп жейт, анан кечинде аны кайра кекирип алып чайнап чыгат да. Пережевывать деп. Эгер биз уйкуга кетип калсак, анда кайра эле түнчүндө уйку, ошол эле ойлорду кубалап чыгабыз, өзүбүздү эс албайбыз, кубатка толбойбуз. Бизге кубаттуу энергия келбейт, анан өзүбүздө гармонияга келбей кайра оянабыз да. Ошон үчүн бүт ойлорду, жанакындай кылган иштердин баарын таштап салып жатканга аракет кылыш керек күндө. Кечинде ревизия кылып, баарын бүттү. Мен бүгүн колумдан келген нерсенин баарын кылдым, кыла турган ишти кылдым, ойлонуп турган нерсени ойлондум. Эми жатып эс алайын деп, өзүбүздү кайып дүйнөгө тапшырабыз. Бизди ошол түнчүндө түздөп, керектүү жерлерибизди оңдоп, биз кайып дүйнөнүн эмеси болуп атпайбызбы? Алар бизге жардам берип ошентип
Биз ошол байланыштарды күчөткөн сайын анан катмар деңгээлдер жанакы биздин арка жүлөк перлер, периштелер биздин кызматка өтөт. Ошолор менен иштегенди да үйрөнүшүбүз керек да. Ошолордун баары менен мындайча байланыш түзүп, колдонуп, анан адамга бул жашоо мындай кызыгы жок болот, зато кылып аткан иши, жашоосу кубаттуу болуп, теңирдин теңдигине керектүү адам болот да. Bunu жасап атканда интернет, телефон, телевизор бүт өчүрүп бермеш керек да. Ооба, кечинде уже баарын эметип коюп, тынч, анан бияктагы интернетти да өчүрүп, ичибиздеги жанакы чимирип аткан акылды да токтотуп, анан эс алыш керек. Айттыңыз. Жана сиз айтып атасызбы? Периштелер, кудратта, умайне, булар жараткан периштелер. Перилер, бул манасатан кырчолор деп атасыз да? Кырчилтендер, пирилер. Перилерди манасатан кырчолор деп атасыз да? Жок, кырчыроо башка, ал адамдар эле да. Ал кырчилтен башка, алар Кудайдын кызматкерлери. Ал башка кырк, тиги башка кырк. Кырчилтен менен кырчолордун айырмасын бөлүп айтып койсоң, мисалы үчүн табиаттындагы пирлер бар да. Мисалы үчүн биз мазарларга барганда табиаттын пирлерин айласа, суудун пири, шамалдын пири, тоодун пири деп да. Табият пирлери менен ошо жогорудон келген пирлердин айырмачылыгы өзгөчөлүктөрүн айтып. Жанакы сиз айтып аткан пирлер, алар кайып дүйнөнүн кызматкерлери да. Алар көзгө көрүнбөгөн күчтөр. Бизге эми баягы адам жана кубатка толгондо көрүнөт. Бирөөнө көрүнүш болуп көрүнөт, бирөөнө сразу эле жөн эле кызматташып, бирөө угат, бирөө телевизор көргөндөй көрөт, бирөө сезет, бирөө аралашып жүрөт. Кырк чоро биздей эле адамдар мына. Бирок ошол жана касиетин оготуп, ошондой байланыштары бар адамдар бири-бири менен кызматташууга. Аны деле жана кырк пирлер, периштелер чогултуп да, бир жерге чогултуп, аларды кызматка даярдап. Кырк чоролор негизи мындайча айтканда денеси бар адамдар. Кырк чилтендер, алар куулуп адам болуп турат, энергия болуп турат, жаныбар болуп турат, түспөрүндө көрүнөт, ар кандай болуп көрүнөт да. Алар бирок кайып дүйнөнүн кызматкерлери. Тигилер болсо мындай эле физический адамдар, кырк чоро. Айырмасы ошону айтып атасызбы? Ошону жооп бердимби? Бул чоң аалам деп коет. Адам кичи аламыз да. Чоң аалам биздин ички карабыздагы кичи аалам. Ошо ааламда ички жан дүйнөсү, ички дүйнөсү көзгө көрүнбөгөн меделерибиз бар. Меделер биздин денебиз суудан тургандан кийин биздин денебиздин составында темир бар. Ошондо меделер пирлер барбы? Периштелер барбы? Биз үчүн меделерибизге карайбыз да. Эме да. Менин ички аурамдагы меделерим суу касиети, ошо темирдин пири, дөбөтү пири деп кайбыз да. Ошо пирлер суда калип келген адамга мындай күч кубат берет да. Ошол айтып койсоңуз. Негизи бул эме баягы адамдардын кабыл алышына жараша мындай усредненный кылып айтып берген да. Баягы түшүнүктүү болсун деп, может быть, жомок катарда бизге сакталып калды. Манаста бар болот. Негизи биздин катмарларыбыз, биздин бийик катмарларыбыз. То есть жанакы кошой ачылгандан кийин бизди ар кандай катмарлар менен туташтырат да. Ал катмарлар бизге кызмат кылат. Биз иштеше алабыз. Аны азыр энергия түрүндө биз айтып берсек болот. Жанакы жаныбар, пири деп, колдоочусу деп азыр мындай общий түшүнүк менен айтып атабыз. Ошол учурда аны азыр физика, математика, химия менен биз түшүндүрсөк болот. Ал кубаттар, энергиялар деп азыр айтып бере алабыз да. Мындайча айтканда биздин өйдөңкү катмарларыбыз. Адам 18 000 кырды болуп атпайбы? Многомерный человек Манас. То есть Манас 18 000 кырдуу. Ошонун бир кыры периште, бир кыры пир, бир кыры мындай өзүнчө келди деп да айтсак болот. Бирок бир учурда биз ачтык деп да айтсак болот да. Мына 18 000 адамды мындай мен туюм менен эметип жүрчүм да, мындай. Манасты окугандан кийин көрүп жүрчүм.
Баягы Facebook'тан таап алдым, бирөө уже тартып коюптур. Мен да уже мындай сиз айткандай кылып тартайын деп эметип жүргөм да. Анан бирөө уже тартып коюптур да. То есть бул байланыштар биздин жанакы эмебиз термелүүбүз, энергиябыз өскөн сайын биз ар кандай катмарлар менен иштешкенге жол ачылат да, мындайча айтканда. Мындай. Анын баарын мен эмне үчүн айтып бербей атам? Биз жанакы молдолордо болуп жумага айтып бербей, тиги 18 72 пери кыз, анан бейиш деп айтып бербей. Менин аракетим адам жана жан дүйнөсүн ачканда ал өзү байланышка чыгат да, өзү көрө баштайт, же өзү уга баштайт, өзү биле баштайт. Ар жагын адам өзү чечиш керек. Потому что ар бирибиз ар кайсы деңгээлде билимибиз бар, түшүнүгүбүз бар, кабыл алуубуз бар. Бирөөнү түшүндүрүп берсем, азыр бирөө чыгат, жок, периште андай эмес деп, азыр мени сөгөт да бирөөчү. Бирөөнү айтып берсең, жок, периште деген мондай келген, мен кезиккем, ал киши деп айтат. То есть ал адамдардын кабыл алуусуна кандай кылып кезет. Манаста жанакы периште, перилер адам түс бөлүндө келип да кезип атпайбы? Кыдырат, кызырата дубананын эмесине түс бөлүндө келип, ат коюп, элдин баары көрүп атат да. Жанакы 12 000 колдун алдында согушка турган кезде Кызырата менен Багата келип, ошо Манас менен Бакайды дарыйт. Ошондо Манас менен Бакайдан башка бир да киши көрбөйт. Бирок ошол 12 000 кишинин арасында болуп аткан иш болот да. То есть экөө келет, экөөнө кезигет, экөө төртөө бири-бирин көрүп атат, 12 000 киши көрбөйт да ал нерсени. Бул эмне деген түшүнүк дегенде, биздин деңгээлибиз ар кандай, түшүнүгүбүз, кабыл алуубуз ар кандай, анан ошол деңгээл өскөн сайын ошо адамга жараша, касиетине жараша ачыла берет да. Муну обязательно бир рамкага салып, мондай деп айтып койгондон алысмын да. Ошон үчүн мен жанакы менин задачам кошойдун эле жетегине кошуп бериш адамдарды. Андан ары адам өзү илип кетиш керек. Анан адамга өзүнө берилет, ошо түшүнүүгө жараша, өзүнүн кабыл алуусуна жараша, өсүү деңгээлине жараша. Например, Алмамбет аябай эме болот да, илимдүү, билимдүү, мындайча согушту да билет, кайып жагын да билет, жанакындай эмени да билет. Сыйкыр жанакы погоданы управлять эткен, жайчылык касиеттин баарын билет дагы, бирок жана бир учурга чейин ушу ички дүйнөсүн ачпай, жана кайып жагын ачпай жүрөт да. 7 жыл изденет аябай, анан Манаска келгенде эле ачылат да. Ага чейин деле андай аябай эме болот, бирок ошол түшүнбөстүктөн жанакы кыйроого учуратып, ата теген менен урушуп, атасын өлтүрүп, анан элин таштап кеткенге аргасы болот. Ошол билими менен, билген билими менен, анткени ал айтып берген нерсени эли кабыл албайт, эли кабыл алган нерсени Алмамбет кабыл албайт да. Ошон үчүн азыр коомдо мен эмнеден эметип корком дегенде, баягы бирөөнө мындай общий айтып берсем, башка бирөө айтат да, жок, бул жомок туура эмес депчи. Анткени кабыл алуубуз башка. Ошон үчүн мындай точный определение мен өзүм билген деңгээлинде эле айтып берип атам, анан сиз кандай элестетесиз? Кыйыныраак. Мага кызык болуп атат да. Бүгүн майрам эжекебиз, Айкүл Манас жазган эжекебиз Жайсаң ата менен жолуккандачы. Анын жанында бир канча жан жокөйлөр чогуу барып, ошо бүгүн майрам эже турган жеринен жок болуп кетип, нур болуп кетип, анан кийин Жайсаң ата аламдан нур болуп келип, анан экөө эл көрбөгөн жерге туруп, анан кийин баарлашуу болуп атпайбы? Жайсаң ата Манасты берип атат дагы, кабыл алып атат бүгүн майрам эжекебиз. Ошондо булар бири-бирин көрүп кабыл алат дагы, сезим түйүн менен кандай жол менен кабыл алат, бири-бирине берүүчү алуучу кызматтар. Бизде 18 000 катмарыбыз болуп атпайбы? Ошонун ар кайсы уровеньде Кызырата келип 12 жолу дарып атат. То есть өскөн сайын ал көрүнүштөр Манас мурун биле электе адам катары келди. Кийин мынтип кезигүүнүн деле кереги жок болгон да. Анткени эмне үчүн жанакы 12 000 кол турат? Ошол жерде Бакай менен эле Манас көрүп атат, Кызыр менен Бакты. Башкалар көргөн жок. Ал уже башка байланыш да, башка уровеньдеги байланыш. Жогорку. Кээ бир адамга жана кээ бирлер айтып атпайбы? Кабат деген байке бар го, мен мурун мындай телевизордон көргөндө эле көрчүмүн дейт. Манасчылар болсо окуяга аралашып айтып берет. Кээ бирөө көрүп айтат, кээ бирөө угуп айтат.
есть бул ошол кайсы 18 миң эме 18 миң аламдын эме кат алып атпайбы, ошонун кайсы каналын ачтыңар, кайсы деңгээлде жүрсө ошого жараша адамга ачылат. Көбүнчө баарыбызга берилгени бул түш. Анан кийин адам аян көрө баштайт, бирөө көрүнүш көрөт, баары көрбөйт, бирөө айтканына бирөө ишенбейт. Sen şu maka tüyde soğukan düşünün, televizyonda görüp da. Сизге жакшы экенде. Кыйналбайсыз. Анан эмес керек, жазыш керек. Yazsam mı şöyle tip yazalım. Бирөөнө диктовка келет, даже эметпейт да. Жанакы автописьмо байкеники, ким эле байке бар эле го? Эргешбек. Айкеш байке. Аныкы автоматический письмо дейт. Ал отуруп эле жаза берем дейт. Эмесинде эле байкабайт да. Өрттүрүндө анан манасчылар жанакы алар бирөөнүн кулагына айтат, бирөө өзү көрөт, бирөө аралашат окуяга ар кандай да. Эми бул аны айтып берсек аяк жагы жомок болуп кетет да. Бирөөбүзгө жомок болот, бирөөбүзгө чын болот. Анан ошон үчүн адам ар бирин негизи эле кошойду көкүрөктөгү даанышманды ачканга аракет кылышыбыз керек. Ал бизди ошо байланыштарга алып барат. Керектүү байланышка, кереги жок койгона алып барбайт. Биз баарыбыз көрүп деле керегибиз жок да. Биз өзүбүздүн жанакы касиетибизди ачышыбыз керек. Ким эмнеге үмүттөлгөн. Ошо касиетти ачкан адамдар анан кийин бир нерсеге кызмат кылат. Теңирдин теңдигин жаратат. Ошол ар бир адамдын касиетин ойготуш үчүн сиздин оюңузда сила рода ата кептен келген ар бир адамдын өзүнүн манас ата эми ал вселенский анан общий болуп анан ар бир адамдын өзүнүн каны менен гени менен келген ата тек сила рода играет роль или не играет? Играет. Играет роль. Арка жүлөк бирлердин биринчи тепкичи биздин жет ата. Биздин жет ата арка жүлөк бирлердин эң биринчи тепкичи. Арбактар эмне үчүн өтүп атабыз, Ошолорго жанакы дагы техника, жанакы 4-чү күндөрү жыт чыгаруу. Негизи бизде эч кандай жертвоприношение кереги жок да, мал союп, анан эметип бирдекелерди алып, бизде жөн эле жыт чыгаруу. Жанакы эмеде эртештүк достошкондо да баары мындай мурут жулуп берет да. Анан мен керек болгондо түтөтсөм, келип мен жардам берем дейт да. То есть биз жана алар көрүнбөгөн дүйнө, алар көрүнбөгөн заттар менен биздин тамакты жебейт алар. Аларга тамактын кереги жок. Бизге аларга биздин кайрылуубуз керек, биздин кызматташуубуз керек да. И анан ыраазычылык билдирип, эң биринчи ыраазычылык билдирип, анан кызматташуу. Ошол жыт чыгарып эле жөнөкөй эле. Любой тамак жасап атканда деле жыт чыгарып, тилек салып, эметсеңер болот, кайрылып, ошо рахмат айтып, ыраазычылык кылып, эң биринчи учурда биз тамагыбызды ошол улуу күчтөргө сунуштасак, ал тамакка уже шайтан шабыр жолобойт. Бизге өзгө кубаттуу тамак болот. Ошон үчүн көлдүктөрдү шылдыңдап жүрөбүз, эмне бата аласыңар деп. Алар анан сөздөр бар болчу, сөздөрүн балким унутуп калган. Ушул ыраазычылык билдирип туруп анан бата алыш керек, анан жеш керек. Куру аякка бата алганда бата жүрбөйт. Аягында бата алып коет, ал аягында бата тамак берген кишиге биз өзүбүздүн батабызды беребиз да. Биринчи башында касиет кармагандан кийин кое бербейт, ошол кыйнап жана кызлашка чаап салып отуруп деле салат да. Анан көбүнчө жанакы манас айтпай калгандары бала чакасы жок болуп калган, же бала чакасы өлүп калган, же болбосо өзү өлүп калганын баары ошол касиет кармабагандыктан. То есть жан кандай бир мүмкүнчүлүк берет, анан кабыл албаган кишиден чыгып кетет. Айтат, мында толук жок экен. Мен башка кийим издейин деп туруп башка бир денеге жайгашат да. Мен сизден сурайын атам да. Жана Симете атаны перилер алып кетип калат го, бир эмесиндечи. Ошондо айтып жүрөк апа мынтип атат да. Мен башкача болуп туулганмын, бирок перилер менен чоңойдум да. Ошондо периште бөлөк, пери бөлөк, Ооба, бөлөк. Сиз кайсы вариантты айтып атасыз? Мариям эженкинби? Жок, мен китептен окудум. Пери бөлөк, периште бөлөк, бирок эме да мындай эле. Ал тепкичтер. Деңгээли жогорураак, деңгээли ылдыраак деп. Мындай. Бирок перини мы не можем сказать, какая энергия, точно, конкретно. Почему не можем сказать? Силерге туюм келет. Бул пери, периште. Туюм келгенде мне иногда кажется, что это ведьминская сила. И темная, и белая ажыратканда иногда. Анан ошондо ар бир адам индивидуально должен чувствовать это, да?
Мен уже у меня вопрос то, что Пери дегенде это не возвышенная прям такая вибрация сильная. Возможно, там используется разная энергетика, правильно? Это зависит уже индивидуально от того, как у меня работает, да? Ошондой болуп калабы? Негизи биз аларга сыйынбайбыз. Алар ыраазычылык билебиз, алар кызматкерлер да. То есть Жардам беришет, рұқсат беришет. общем Кудайга кайрылабыз. А кызматка салганда анда периште перилерге, арка жүлөк пирлерге кайрылсак болот. Аларга кызматка кызматкерлер ошолор, алар ошолор аткарат да, Кудай өзү аткарбайт. То есть биз ошо кызматташууда конкретно биздеке керек болуп атса, ошол менин мага керектүү жарыма жолуктур, ошол жарымды мага таап бер деп ушундай эмелерди салсак болот. Запрос конкретный болсо, ошолор аткарат, аткаруучулар бар да. Анан силер кайсы байланыш түзөсүңөр? Кээ бирөөнү ошо колдоочулар көзүнө көрүнөт. Кээ бирөөнү ошо ата тектери кайра түшүнө кирип касиетке салат. Меники ошондой болду да. Ну, периште келиши мүмкүн. Чоң эле периште иерархия есть. Да. Ну, они могут приходить, да? Да. Иногда кажется, Мен айтып атпаймынбы, адам түс бөлүндө келет, эгер силердин түшүнүүңөр чоң түшүнүүңөр жок болсо, адам түшүнүүндө келип, например, таанышыңыздар да болуп эле айтып берет бир эменичи. Ошол ачып кетет. Бирок силер пери келди деп түшүнбөйсүңөр. Же мени кызыр дарып кетти деп жанакы эмеде жанакы ат коюп аткан жерде эч ким сураган жок да, бул ким депчи. Бирок кызыр ат экенин айтылып атат кийинчи. Ал жерде эч ким сураган жок, ошону алар адам түс бөлүндө эле келип жасап кетти. Ошол анткени адамдар даяр эмес болчу ал маалыматка. Мен кызыр атамын десе, может, анын таяк менен сабап айдап ийет беле, ким билет. Ошон үчүн ал ошо адамдарга маалымат берип кетти, бул ушундай болсун деп жасап кетти да. А жанакы башка убакта келгенде уже ал элдин көзүнө көрүнгөн жок, ошол эле өзүнүн тиги өскөн деңгээли менен иштеп туруп кетип калды. Анан бизде мындай президент дегенде бир иерархия барго, тиякта да мындай иерархия бар да, баягы чоңойгон иерархия бар. Ал ошол иерархиядан биздин ата тектен баштап андан кийин иштеп баштайт да. Ал ошол жана өзүңөрдүн кошойго өткөндөн кийин ал түшүнүктөр ачыла баштайт. Эгер мен айтып берсем, балким бирөө туура деп кабыл алат, бирөө туура эмес деп кабыл алат. Анткени биз ар кайсы деңгээлде муну кабыл алып атабыз да. Ошон үчүн эң важный жанакы секирип кетпей, башка эмеге өтүп кетпей, жанакы ошо кошойду ойготуп алыш керек болот. Кошойду ойготкондон кийин сразу жанакы өйдөңкү эмелер, катмарлар көрүнө баштайт да. Кошойго чейин адам ачылбай, жанакы түшүнбөй, эгер ошол эмелерди, көрүнүштөрдү угуп, же азыр биздин сөздөрүбүздү башкалар укса, булар шизофрениктер чогулуп алып сүйлөшүп атыптыр. Шизофрениктердин чогулушу экен деп ойлойт да башкалар. Могу? А сиз турат го, кадыр деп коюп турсуз го. Это тоже взаимосвязано с тем, что вы рассказываете, да? Жок, менин атамдын аты Кадырбек. Кадырбек. Я думала, колдоочуңузду мында зашифрованный жазып койгонсузбу. Эми балким ал деле бекер эмес коюлса керек. Атамдын аты Кадырбек. Да, бир Жанакы эмеде мөңгү сиз кантип чечмелейсиз? Мне просто интересно. То, что я сейчас видела, мөңгүдөн, өйдө жактан, чокудан, если вода идет и мөңгү, это что? Сиздин оюңузду скажите. Если раньше вот так шла, а теперь сверху, и это. Мне записать надо. Эми аны көкүрөккө салып коюп анан кийин айтып берейин, эл жокта. Азыр деле мындай эмем жок да. Суроолор ошо тема боюнча биздин максат азыр жанакы фантазияларга кирип кетпеш керек. Анткени акылдагы жайнаган фантазияларды, жанакындай жандыктарды, акылдагы момундай ааламдарды жаратып алат да. Адамдын адашып жүргөн ошол. Иллюзия деген ошол. Жаратып алып, ошол эмеде жашай берет да. Ошон үчүн биз жанакы ак менен караны, фантазия менен реальностьти ажырата билген данышман кошойду ойготуш керек. Ошол кошой бизди керектүү жерге алып барат, керектүү маалыматты ачып берет. Мындайча айтканда, вообще баш оорубай калат да, тиге барам, буга барам, мындай. Аябай чоң жардам да адамга, эже. Тиги эртөштүктө жети башты жезгендер деген бар эмеспи? Ошону сыйрганда. Ошол жанакы акылдын жараткан иллюзиялары, жети баштуу жел могуз деп атпайбы? Жел, могуз, жанакы желди кубалап жүргөн биздин эмелер. Жок нерселер. Иллюзия. Эртүштүктү эмне үчүн эметип кетти?
Эмне үчүн жердин астына түшүп кетти? Биз мына Коркунучтар да кереби ошо? Коркунучтар да кереби? страхи, обиды, да, бүт эмелер кирет. Анан биздин өзүбүздүн жанакы жакшы көргөн иллюзияларыбыз да бар. Мен миллионер болсом, 6 аял алат элем, 10 үй алат элем, 80 өлкөдө үй салып жашайт элем деген эмелер бар да. Чынбы? Эркектердин баарында точно ушундай шаблон бар да. Анан ошол биз эмелер баштарыбыз көбөйүп кетет. Анан ошол жасалма баштар бизди башка адамды башкарып калат да. Эртөштүк эмне үчүн жердин астына түшүп кетти? Эртөштүк төрөлгөнү өзүнүн жашоосун жашабай, ата энесинин каалоосу менен, эл эмедейтин каалоосу менен жашап жүрүп, анан кийин жанын алдырып атпайбы? Жанын эртөштүк эме жети башты жезгемпир алып жердин астына түшүп кетет. Ошону кубалап барып анан ички дүйнөсүн ачып алат. То есть эртөштүк, бирок биз азыр плюсовой вариантын обсуждать эттик буга чейин. А эртөштүк минустан кирип атат. Бул жанакы өзүн өзү баалабай, өзүн өзү бир эмеге туңгуюкка алып келип адам, уныние, жанакындай жашоо кызык болбой калып, кандай бир стресстерге кабылып, же болбосо алкоголизм, наркоманияга кирип кетип адам. Ошонун аркасы менен дагы жан дүйнө ачылып кетет да. Биринчи ички дүйнөсүнө чыгат адам, өзү жалгыз калат. Ошол эмени ач ууну ичип атып деле адам анан ушуну көрө баштайт. Жок, чыкканы бар, чыкпаганы бар. Эртөштүк чыгып атат. Анткени жанакы ичинде сыноолордун баарын өчүш керек да, жанакы күрөшүп чыгыш керек. Өзүнүн жасалма эмесин, жетим өрөөдү чабат го. Көктө жанакы биздин эго, эме, же болбосо ложное я. Биз жаратып алдык да, мен момундаймын депчи. Ошонун баары менен жанакы төштүк өзүн таанып чыкпады. Ошо тааныган өзү менен тиги жасалма өзү менен күрөшөт да. Ошол мөөрөйдүн баарын утуп чыгыш керек. Көп киши ута албай ошондон неметет да. Түшүп кетет еще дальше, андан жан чыгып кетет. Анан жанакы ошонун баарын эметет. Анан жана материальный жаратып алган нерсенин баарын тияктан да аял алып чыгып атпайбы? Аты Гүлайым. Ошонун материальный жанакы искусственный нерсенин баарын гүл кылып, жокко чыгарып, ошо менен достошуп, ошо менен макул болуп, аны жар кылып, анан эртөштүктү эме жутуп алып атпайбы? Алып кара куш. Жутуп алып, анан кийин кайра кус үйгөндө эртөштүк экиси мындай чоң, аябай эме болуп, анан тиги айтат да, балдарым ай, ушу жаштык кылып ийдиңер, дагы чыдасаңар, эртөштүк мындан да зор болмок. Бирок чыдабай мени эметип ийгениңерден мен эрте кусуп салдым дейт да. Бирок ошондо деле кандай баатыр болуп чыгат, э? Анан баатырдын эрдигинен Манаста бар. Манастын да ошол бир чоролору. Анан ошол биз могу баштарды жанакы баратканда эртөштүккө айтат да, аялды көргөч болот. Тиги биринчи алган жердеги аялды көргөч болот. Кенжеке. Ал айтат, ошо барганда сен ал кемпир менен сүйлөшпөй эле жана жети башын кыя чап дейт да. Ошол эртөштүк чаба албай калат. Ошон үчүн тиги алып түшүп кетет да. Бир вариантында бир баш калып калат, а бир башында жети башын тең чаба албай калат, аркасынан ээрчип кирип кетет да. Анан ошонун баарын адам уже ичинен жана мен айтып аткан техникалар киргизет. Же болбосо жанакы эртөштүк бул уже башка жашоонун сыноолору менен кирет да, айла жоктон. Атасынын ач көздүгүнөн, жана атасы жанакы сууда агып келаткан өпкөнү кармай коем деп атпайбы, же болбосо малы жерге батпайт анын, бай. Анан итиме даңгыт менен маңгыт тогузунчу свои желания да. Даңгыт менен маңгыт биздин өзүнүн желаниялар көп болот да. Биз желанияларды тизгиндесек, желаниялар да бизди башкарат да. Биз эгер желаниялар бизди башкарып калса, анда адам жанакындай кумарларды ешип кетет. Бирөө тамак кубалайт, бирөө аял кубалайт, бирөө акча кубалайт. Кумар негизи арак мындай эле да. Көбүнчө аракты күнөөлөшөт. Арак бир күн иштең, эртеси соосуң. А тамак кубалаган адам практически айыкпайт. Жанакындай аял кубалаган адам дагы айыкпайт.